Аюу айылында көчкү жүрүп, 24 адамды үй жайы менен басып калган соң өлкөдөгү кооптуу аймактарда жашап жаткан жарандардын коопсуздугу, алардын көчүрүлүшү тууралуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Президент Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлгөндөргө 2-3 күн мурун эскертүү берилгендигин айтса, аларга Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев 2 жума мурда эскертүү берген эле. Өзгөн районуна жакында жер көчкү болду. Билген ушул жерде жер көчкү болот. Мажбурлап ушул адамдарды алып чыгыш керек эле. Эмнеге уктадыңар ушуну? Жакында дагы жер көчкүлөр болот. Мына кар, аябай калың жаап, аябай селдер болот. Ошого даярсыңарбы? Эч кандай даярдык жок деп эсептейм. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айтуусунда көчкү басып калган 7 үйдүн 3-өөнө сууда жана жер берилген. Ал эми калган 4 үй мыйзамсыз курулган. Андыктан бул жерде жарандардын өмүрүн тобокелге салып, камыравастыгы себеп болду дешет. Жана айтып атпайсызбы, 11 үйдү баскан, ошонун 11 үйдүн 4-өндө, 5-өндө адамдар жашаган эмес. Алар болсо көчүп кеткен да. Ана ошондой эле жанакы мурда дагы жанакы Коңурбаевтар дагы ошондой боюнча жер тилкелерин алган экен. Андан сырткары акчалай да алышкан да. Ал арада өкмөт башчы көчкү баскан аймакка барып, үйлөрдү камсыздандыруу керек экенин айтты. Бирок өкмөт башчы ал жер 2000-жылдан бери эле көчкү коркунучу бар аймак катары саналаарын, көчкү коркунучу бар үйлөрдү бир дагы камсыздандыруучу компания камсыздандырбасын унуткан сыяктуу. Бул турак-жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандырабыз. Ал эми кайсыл үйлөр камсыздандырылбайт? Бардыгы эле жана тех паспорту бар үйлөрдүн бардыгын биз камсыздандырып келатабыз. Ал эми кандай үйлөр камсыздандырылбайт дегенди айтып кетебиз. Эгерде тиешелүү органдардан чечим чыгып калган болсо, бул жерлер жана жер көчкү же болбосо сел ала турган жер деп чечим чыгып калган болсо, ошол убакта кийин камсыздандырбайбыз. Эгерде биз камсыздандыргандан кийин чечим чыгып калып, анан ошо селден же жер көчкүлөрдөн жабыркаса, анда биз төлөп беребиз. Андыктан өкмөт башчы көчкү басчу үйлөрдү камсыздандырууга чакыргандан көрө, аларга жер тилкелерин бөлүп берүүнү тездетүүгө чакырышууда. Аз жананда айтып коюңуз аке, эми удуруп сүйлөп албай. Азыр МЧС айтты, министрлер айтты, аттырабыз деди дегенди айтып койбойсузбу? Анан аттырыш керек, антыш керек деп элди удуртпай. Элди мен удурткан жокмун, мен эмнеге удуртам мен? Жок, айттым, аттырабыз дедим, көрөбүз дедим, аттырабыз. Азыр чоңдордун баары аттырабыз деп кете берет, эртең аттылбайт, ошондой да. Сиз аттылбаса анан сен эмне иштейсиң өзүң? Сүрөтчүсүңбү? Андай сүрөтчү. Жөн фотоаппарат ошону айтып атты. Мен өзүм билгеним сүйлөйм да, мисалы үчүн. Сен кандай? Туура сүйлөң. Жок, сен мага үйрөтпө да сен. Мен ошолорго мен бердим, мен сөзүм мен сүйлөдүм, суроону бердим аларга. Аттырып койгула дедим. Аттырып коюңуздар дедим. О да. Эми ошону аттырып койсо качан эме болгон деп атам мен. Аттырат да, аттырабыз деди. Эми көрөбүз, анан убакыт саат көрсөтөт анан. Анан бастыргандан аттырса анан туура эмес. Анан мына деле айтып атпайбы бастырганда эми. Аттыргандан анан айтың аттырбаса. Эми сен кимсиң сен? Сен кимсиң сен? Сен мага үйрөтпөйлү го. Сиз билбей сүйлөп. Мен жүдө билип, мен шайлагам ушу депутаттарды ушуларды. Мынандай да, мен вообще патканчылык менен бирөөгө чоңдорго патканчылык кылбайм. Силерге ошонун патканчылыгын баарын өлтүрүп атасыңар мына. Көчкү баскан күнү өкмөттүн ишин сынга алып жаткан бул жаранды сүйлөтпөөгө аракет кылган бала өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн маалымат катчысы экенин Facebook колдонуучулары жазып чыгышты. Мындан улам нааразычылыгын айтып, Ханданбектен кайра тартпаган жарандардын оозун баскандан көрө, өкмөт өкүлү көчкү коркунучу бар жерлердеги элдерди көчүрүп, аларга жер бөлүп берип, кам көргөнү туура болору беле. Марат Төлөмүшұлы, Ренат Элеманов, Сентябрь.